Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналының катталуучулары, кайрадан спорт жаңылыктарын жаңыртабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Спортчуларыбызды колдоп туралы. Футбол боюнча Кыргызстан курамасы FIFA'нын рейтингинде 96-орунга түшүп калды. Жаңыланган рейтинг 6 апрелде Европа 2024 мелдешине тандап алуу беттештерден жана достук оюндардан соң жарыяланган. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Кыргыз курамасы FIFA'нын даталарында 3 улуттун кубок аталышындагы достук турниринде 2 беттеш өткөрдү. Акшуңкарлар биринчисинде Мьянма менен 1-1 эсебинде тең чыкса, экинчисинде Индия курамасына 2-0 эсебинде жеңилип калышты. Бул оюндардан кийин машыктыруучу Александр Крестенин кызматынан кетти. Азия футбол конфедерациясынын курамаларынын рейтингинде кыргыз футболчулары 17-орунга жайгашты. ММА боюнча ACA'дин негизги уюмунда мушташа турган биздин мыкты мушкерибиз Жакшылык Мырзабеков келе жаткан беттеши жана каршылашы тууралуу суроолорго жооп берди. Спортчубузга бир гана жеңишти каалайбыз. Ты будешь его больше бороть? Да, он стойка очень хороший, Артём. Ну, потому что я его с ним бороться буду. Рисковать не буду, да? А поединок у него дома в Минске, то есть его болельщики, его трибуны, это на тебя как-то давит дополнительно или наоборот мотивирует? Нет. Мы Артёмом с ним только о сетках вдвоем будем там. Казакстандын 2 мушкери UFC уюму менен келишим түздү. Алардын бири 29 жаштагы Асу Алмабаев. Кичинесинен казак күрөшү менен машыккан спортчу. 2018 жылга чейин базарда иштеген бала мына мынтип эмгегинин натыйжасында UFC'ге кирди. Fight Nights Global, Найза, Эмбир жана Алаш Прайд сымал уюмдарда мушташып келген. Акыркы жолу ал Brave уюмунун куруна мушташуудан баш тартып, UFC'ни көздөй бет алганын айткан эле. Ал эң жеңил салмакта мушташып келет. Андан кийинки күнү эле дагы бир казак мушкери Азат Максум UFC менен келишим түзгөнү кабарланды. Алардын менеджери Саят Абдрахманов бул тууралуу жарыя кылган. Коңшу элди албетте куттуктайбыз. Эми ой жүгүртсөк, Орто Азияда UFC'ге жете элек. Кыргыз улутундагы мушкери жок, биздин гана мамлекет калды. Виза маселеси биринчи тоскоолдук экени айтылып эле келе жатат. Качан болот? Биздин мушкерлер аякка барганча UFC модадан кетип калбайбы? Кеч болуп калбайбы деген суроолор бар. Бизде ал уюмда мушташууга татыктуу мушкерлерибиз жетиштүү. Аларды айтпасак да билесиздер. Күтө берип түңүлүп деле бараткандайбыз. One FC уюмунда дебюттук беттешин жеңип алган Акбар Абдуллаевди кичим экенинде жакындары тосуп алып сый көрсөтүштү. Өз кезегинде ал алдыда Кыргызстанды татыктуу тааныта турганын белгилеп өттү. Казакстанда өтө турган Азия чемпионатына аз гана калды. Акжол Махмудов салмагын кууп жаткандагы видеосу менен бөлүштү. Мына ушундай достор, бул видеонун алдына комментарий жазып, спортчуларыбызга колдоо сөздөрүн арнап коюңуздар. Алдыда жалаң гана жеңиштер болсун.